Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов Талас облусуна жумушчу сапарынын жүрүшүндө жарандардын арыздары боюнча Көк Кашат айылындагы Атай Огунбаев атындагы мектептин абалы менен таанышты. Курулуш иштери 2015-жылы жыйынтыкталганына карабастан окуу имаратынын абалы канааттандырбайт. Мектептин спорттук залынын полу чирип, жылытуу тутуму начар иштейт. Министрлер кабинетине караштуу архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарбасы мамлекеттик агенттигинин маалыматы боюнча өндүрүштүк технологиялардын, курулуш ченемдердин жана эрежелердин олуттуу бузулушу аныкталган. Жалданма уюм тарабынан техникалык жана автордук көзөмөлдөө толук көлөмдө аткарылган эмес. Марипов кызматтык иликтөө өткөрүүнү, кемчиликтерге жол берген жактарды жоопкерчиликке тартууну, мектепти жаңы окуу жылына даярдоо тапшырмасын берди. Мектеп 375 окуучуга эсептелген. 2015-жылы жаңы окуу имараттары, спорттук зал жана галерея, от казан курулуп, инженердик тармактар орнотулган. Урап баштады уже? Уже. Эки этаж болуш керек. Сиз мында алдыңыз, 15-жылы ким приемка кылды? Ким приемка кылды? Ким надзор? Досат. Полный көтөрүп туруп. Давайте чара көрүп берет. 5-жылгача эле 5-6 жыл. Жаман болуп кеткен, биз жаман көрүп. Жо, муну немедленно көтөрүп туруп, бир айдын ичинде жасатыш керек ушулар. Кайра. Отоплениясын да бүтүрүш керек.